Саламатсыздарбы? Көкбөргө келип калыпсыз. Ооба, бүгүн абдан сонун бир эмоцияга толуп кетели деп келдик. Анткени бүгүн өзүбүздүн кичимекенибиз болгон Тогуз Казарман деген командабыз финалда толук командасы менен Токтогул району менен чыккан учуру. Азыр абдан чоң бир эмоцияда турабыз. Себеп дегенде азыр жеңиш биз тарапта болуп турган чагы дагы эң акыркы таймгалды күтүп атабыз. Кызыктуу болот деп ишенебиз. Жана ошондой эле чоң жеңиш Казарманда болот деп үмүттөнөбүз. Буга чейин Көкбөргө келип тургансызбы? Буга чейин 1-2 жолу келгенбиз. Чоң лигада, астыңкы лигадагы командаларды көрүп жүрчү элек. Бирок баягы өзүбүздүн лигабызда айылдын балдары болсо жаңыдан чыгып, ушундай бир атаандаштык жаратып атканда бир чоң толкундоону жаратып атат. Биринчи жолу келип, өтө бир күйөрмандык кылып атабыз өзүбүздүн жердештерге. Анан сизди мыкты спортчу катары тааныйбыз да. Көкбөрчү жигиттердин баягы спорттогу мындай немелерин көрө аласызбы? Албетте. Ар бир спорт өзү бир уникалдуу, ар бир спорт өзү жөнөкөй болбойт. Анткени терең бир эмгектин үстүндө ушундай чоң ийгиликтер жаралат. Андыктан бардыгыбыз айтат элек, бардык ийгиликтүү жана ошондой эле келечектеги жаш муундарга көкбөрү деги эле кайсы бир спорттун түрү болбосун, бардыгыңыздар машыгыңыздар. Кыргыздын улуттук оюну болгон көкбөрү бул биздин ата бабаларыбыздан бери калып келген, ойноп келишкен. Биз муну деген жогото албашыбыз керек, муну өрчүтүп өстүрүшүбүз керек. Андыктан бүгүн эмоция толкуп турган чагы дагы да болеть этип, кыргыз көкбөрүчүлөрүнө дагы ийгиликтерди айтып кетебиз. Анан бир суроо да сизге. Эгерде көкбөрчү жигиттер тарабынан сизге баягы физикалык жактан аларга тренер болуп берсе макулдугуңуз берет? Албетте. Дайыма биз өзүбүздүн азыр Казарман командасын бир учурда машыктырдык. Абдан жакшы күчкө толуп, жакшы ийгиликтер менен кадамдар алдыга жылып келаткан чагы. Буюрса, сборный Кыргызстандагы көкбөрүчүлөр кайрылса, биз дайыма даярбыз. Ооба, буюрса. Албетте, даярбыз биз. Буга чейин жогорку лиганын оюндарын көрүп жүргөнсүзбү? Ооба. Жогорку лиганын оюндарында ушул оюндар өзгөчө сизге өзгөчө жаккан жана кайсы командаларга көрмөндүк кылып жүргөнсүз? Мен эми чынын айтканда буга чейин өзүбүз чоң спортто жүргөнгө, чынын айтканда убактыбыз тарыраак, башка спортто карап баягы күйөрмандык кылгангачы. Анткени өзүбүз дагы колубуз, убактыбыз да бошобой турганга. Бирок баягы интернет желелеринен көрүп турганда, мисалы, мен тааныган спортчулардын бири Рустам бар, мен тааныган досторубуз Манас бар. Абдан жакшы бир күйөрмандык кылып, ошол жигиттин бир салымдарына абдан бир кызыгып келебиз. Анткени жакшы бир кооздукту жаратат. Анткени бул көкбөрү оюну деги эле ошондой эле бир мисалы кадр астында калып аткан бир кызыктуу салымдар адамдын эсинде калат да. Ошол кооздукту булар жаратып беришкен. Дагы да жаш муундар чыгып атат, жаш жигиттерибиз Таластын командасынан. Аттарын эсимен чыгып калды, бирок абдан сонун бир аракети күчтүү, келечектеги сонун бир жылдыз боло турган жигиттердин бири да. Албетте, биз бала кезден айылда ошо менен эле чоңойдук да. Азыр эле баягы шаарда турганыбызга байланыштуу кичине мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Бирок биздин ошо Казарманын командасы келгенде, ошо сбор өтүп аткан чагында дайыма барып, ат минип, балдар менен биргеликте улак тартышып, эми кызыктуу учурларды өткөрүп келебиз. Маегиңизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Ар дайым сизди көкбөргө күтөбүз. Чоң рахмат. Даярбыз, келип турабыз.